Замандаштар, biz Venetsiya шаарынан түз алып көрсөтүүнү улантабыз. Мына ошол Venetsiya шаары. Venetsiya шаары ушундай бир суунун үстүнө курулган шаар экен да. Суу кээде ушу көп келгенде мына жер үстүнө ушул мына жерлерге чейин суу толуп калат экен, кыйла элечи. Биринчи кабаттарды суу каптайт экен кадимкидей элечи. Суу көп келгенде. Айга карап, айдын толушуна карап суу көбөйүп, азайып турат экен да. Мына шаардын ичинде такси деп мындай кайыктар каттайт экен, такси катары. Анан мындай узун кайык бар экен, буга 2 киши отуруп, 3 киши отуруп, 1 киши аркасына туруп алып, баягы кыймылдатып ушул кайыкты жүргүзөт экен. Баасын сурасак 80 евро экен 1 саатына. Шу акырын айланып чыкканы. Абдан коз экен, жалаң эле турист. Өзгөчө ушундай шаар экен. Аурасы, энергиясы жакты. Көчөлөрү да ушундай тар экен бирок. Ал эми бул болсо шаардын азыркы могу көчөдөн келгендеги көрүнүшү. Шаарда ушундай экен. Жана канча көпүрө бар деп атты эле. Венециянын ичинде мындай чоң канал, жана кичинекей каналдар болуп ушундай бөлүнөт экен. Мындай кичинекей каналдар болуп кетет экен. 400 ушундай кичинекей чоң көпүрөлөр бар экен. Venetsiya. Çaydın günü adam көп болот экен. An gün öte ысык болбойт экен. Öte ысыбады. Бүгүн 28 болду, 29. Абу Дабиден келгенге бизге салкын эле көрүндү. Ошо кыдырып жүрөбүз.